Лондон шаарындагы базарлардын биринде муздаткыч коюлган. Андан каалаган тамак ашыңызды бекер алып кетсеңиз болот. Болбосо ал таштандыга кетет. Мага манго жагат. Мен сабиз алдым. Муздаткычты баардык тургундар колдонсо болот. Биз эч кимди сындабайбыз. Эгерде ачкы болсоңуз бул жерге келип, муздаткычтагы каалаган азык-түлүктү алып кетсеңиз болот. Бен бул идеяны Сомерсет аймагынан алып, интернет аркылуу кадыресе калктан каражат чогултуп, оюн ишке ашырган. Муздаткычка дүкөндөр, ресторандар же болбосо жайкын тургундар түгөт албай калган азык-түлүктөрүн жөнөтүп турушат. Дипактын жер жемиш жеткирүү компаниясы бар. Биз британиялык дыйкандардан калдыкка чыккан көптөгөн жер жемиштерди чогултуп кетебиз. Анын баарын сата албайбыз. Бүгүн да Кент шаарынан алынып келген жер жемиштер сатылбай калды. Бул чоң идея чоң көйгөйдү чечүүгө аракеттенүүдө. Улуттар уюмунун айтымында дүйнөдө өндүрүлүп чыккан тамак аштын 3/1 бөлүгү таштандыга ыргытылат. Артып калган тамак ашты ыргытуу баардык эле жерде бар. Ал эми бул муздаткыч адамдарга көйгөйдү түшүнүүгө жардам берет. Алар өздөрү жашаган аймактагы ресторан, дүкөн жана базарлар менен сүйлөшүп, азык-түлүктү туура пайдаланса болот. Ар бир адам ашып калган тамагын ырытпай, ысырап кылбаш абзел. Менимче бул эң сонун кадам. Мен бул жерде мурдада болгом, эми неберелеримди алып келдим. Ыктыярчылар муздаткычты күн сайын текшерип турушат. Бардык тамак аш тизмеге түшөт. Саламаттыкты сактоо жана коопсуздук себептерден улам чийкет, балык жана жумуртка, оозу ачылган азык-түлүктөр дагы коюлбайт.